Саламатсыздарбы? Урматтуу Ашырбек Мойдонович. Өкмөт башчысы мамлекет башчысынын жылуу мамилеси менен коңшу Өзбекстан менен жакшы мамиле түзүлүп атат. Андан бирден бир жыйынтыгы катары азыр мына темир жол каттамындагы транзиттик каттамдан 30% төмөндөтүлдү. Бул албетте таасирдүү. Ошонун алкагында биз оор жүк ташуучу автоунаалардын каттамын жолго салсак да, Ош-Бишкек жолунда каттамдардын акыбалы айынан жолубуз талканып атат. Экологиялык зыян келип атат. Экономикага таасир берип атат. Ал жерде эгер темир жол каттам менен каттаса, салык төлөөдө жеңилдик болот. Бир топ баягындай жол кырсыктары азаят деп айтат элем. Ошону өкмөт өзүңүздөр токтом менен аныктап, жол жобосун тактап, ушу мүмкүн болушунча кандай гана товар болбосун, Россиядан башка мамлекеттен келе ушу темир жол аркылуу келсе жеңилдик болот.